Салам. Бүгін мен сіздерге фоторелені тұташтыру схемасын көрсетемін. Негізінен бізде фотореледен бұл учурда 3 провод шығады. Бұл фотореле деп санайлы. Фотореледен шығады бізде күрең провод. Кейбір учурларда бұл күрең проводтың орнына қара провод болушы мүмкін. Фотореледен шығады бізде көк провод. Же ол болса кейбір учурларда ақ провод болушы мүмкін. Жана қызыл провод. Бұл проводтарды кантип тұташтырамыз. Күрең проводқа негізінен бізде фаза бар. Фаза автоматтық көчіргішке тұташтырылып, автоматтық көчіргіштен фаза шығып, фотореленің күрең же қара проводына барады. Нейтрал проводын біз сіздермен фотореленің ақ же көк проводына тұташтырамыз. Фотореленің қызыл проводына болса, бізде лампа тұташтырылады. Лампадан шыққан провод көк проводқа келіп нейтралға барады. Мына ушундай форматта фотореленің электр схемасы жолтылады. Белгілі мен сіздермен кантип монтаж кыла турган схемасын көрсөтөйүн. Мына бул жерде мен фотореленің монтаж схемасын көрсөттүм. Бул жерде бізде распред коробка бар, фотореле, лампа жана электрощит. Электрощиттен ток берүүчү кабель келди распред коробкага. Фотореле тарапка кабель барды жана лампа тарапка дагы кабель барды. Ар бир кабелдин ичинде күрең, көк жана сары жашыл проводдор бар. Бул жердеги распред коробканы кантип чогултабыз. Бул распред коробканы чогултуш үчүн биз биринчиден фотореленин проводун фоторелеге келген кабелдерге туташтырып коебуз. Фотореледен кара же күрең түстөгү проводдор бар. Ал проводдорду биз келе жаткан кабелдин ичиндеги күрең проводко туташтырабыз. Ак же көк проводун фотореленикин біз келе жатқан кабелдеги көк проводко туташтырабыз. Фотореледен чыккан кызыл проводду лампага туташтырыш үчүн биз кабелдин ичиндеги сары жашыл провод аркылуу барабыз. Эми туташтырган соң фоторелени кабелге распред коробканы чогулта алабыз. Бул жерде биз сиздер менен фотореленин күрең же кара проводуна фаза беришибиз керек. Келе жаткан фазаны алабыз дагы фотореленин кара же күрең проводуна туташтырабыз. Фотореленин ак же көк проводун нольго туташтырабыз. Туташтырдык. Фотореледен чыккан кызыл проводду лампага туташтырабыз. Фотореледен кызыл провод чыгат дагы кабелдин сары жашыл проводу аркылуу лампага барат. Лампанын кириш проводу күрең түстө болсо, фоторелен кызыл проводу менен лампанын проводун туташтырабыз. Лампадан чыккан көк проводду нейтралга туташтырабыз. Лампанын сары жашыл проводун электрощит тараптан келе жаткан заземление проводуна туташтырып коебуз дагы. Мына ушундай форматта бизде фотореленин туташтыруу схемасы чогулат. Мына менде фотореле бар. Бул фотореледе 3 провод чыгып турат. Кара провод бул фаза, ак провод бул 0, кызыл провод бул лампага барат. Бирок кээ учурларда кара проводдун ордуна күрең болуп калышы мүмкүн, ак проводдун ордуна көк провод болуп калышы мүмкүн. Бизде бул жерде лампа бар. Лампадан кабель келди распред коробкага. Бизде питающий кабель бар. Бул электрощит тараптан келтат деп элестетели. Жана ушул фоторелеге барчу кабель бар. Ар бир кабелдин ичинде 3төн провод бар. Сары жашыл, көк, ак. Ошондой эле башка кабелдерде дагы дал ошондой түстөр. Биз бул схеманы чогултуш үчүн эмне кылабыз? Келгиле, биз биринчиден фотореле тарапка келген проводдорду фотореленин өзүнө туташтырып алалы. Бизде көк провод бул 0 болсун. Демек биз алалы фотореленин ак проводун фоторелеге келген кабелдин көк проводуна туташтырып фоторелеге 0 берели. Фоторелеге келген фазаны ак провод деп элестетели. Кара проводко фаза келет. Бул фазаны биз ак провод аркылуу берели. Фотореледен чыгып кызыл проводу аркылуу лампага барыш керек. Бирок биздин кабелде ак, көк жана сары жашыл гана провод калды. Биз ушул сары жашыл провод аркылуу лампага ток берели. Фоторелеге келген кабелди туташтырдык. Эми распред коробканын ичинде бул проводдорду бири-бири менен кантип туташтырабыз? Бизге керек болот келе жаткан питающий кабелдеги заземление проводун дала эле лампанын сары жашыл заземление проводуна туташтыралы. Заземленияны лампага туташтырдык. Ошондой эле бизде көк проводдор бар. Бул питающий кабелден келе жаткан нейтраль лампага барат жана 0 керек болот бизде фоторелеге. Фотореленин көк проводу бизде 0 болот дагы 0дордун арасына туташтырылат.
Эми биз сиздерге фазаны беришибиз керек фоторелеге. Бул фазаны алдык дагы фотореленин фазасына бердик. Фотореледин сары жашыл проводу аркылуу фаза чыгат дагы лампага барат. Демек бул сары жашыл провод менен лампанын кириш проводун бири-бирине туташтырып коелу. Мына ушундай форматта фотореленин схемасы чогулат. Келгиле бул стендке азыр ток берип көрөлү. Стендиндин жогору тарабында автомат бар. Автоматты өйдө көтөрөм. Автоматтан напряжение чыкты деп ченеп көрөйүн. Напряжение чыкты 190 вольт экен. Азыр бизде ток фоторелеге келди. Бирок жарык болгонуна байланыштуу фотореле азыр лампаны иштетпей жатат. Караңгы болгон жерде фотореле лампаны иштетет. Бул караңгыны симуляция кылыш үчүн мен жөн эле алаканым менен алып туруп фоторелени жаап коеюн. Лампа иштеди. Бирок кайрадан жарык болгон жерде бул фотореле лампаны өчүрөт. Ушундай форматта видеолор жакса, лайк басып, комментарий калтырыңыздар да катталыңыздар.